Назарыңыздарда кабарлардын атайын чыгарылышы. Актуалдуу темалар, Манас университетинде болуп жаткан маанилүү иш-чаралардан репортаж, маектер кабарлардын атайын чыгарылышында. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас радиосунун угармандары жана Манас радиосунун YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздер менен атайын чыгарылыш уктуруубуз жана YouTube көрсөтүүбүз, анын алып баруучусу мен Жылдызбек Турсунбаев. Жылып замана көчө берет, жылдар жылды кубалап кете берет. Бийиктигин бир элдин көтөрүүгө билимдүүнүн билими өтө керек демекчи. Илим ар дайым адамдын алдында жагылган чырак. Кайсыл жашта болбосун, кайсыл учурда болбосун, туура багытта илим алсаң, анда эч качан артка да калбайсың. Дал ошондой атайын чыгарылышыбыз илим өңүтүндө болмокчу. Анда биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки институтунун мүдүрүнүн орун басары, илимдин PhD доктору, доцент Максудунов Азамат Орозбекович келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Азамат мырза, биз сизди чакырганыбыздын бирден бир себеби мынакей окуу жайды бүтүрүп, андан соң илим жаатында мына ушул мен акырын өзүмдүн карьерамды тепкич жогорулатып, илимдин кандидаты болом, же болбосо бүгүнкү күн менен айтканда PhD болом. Андан кийин доктор, андан кийин доцент, башкача айтканда сиздер баскан жолду басам деген. Кайсыл тармакка барам, кандай багытта илим жактайм деген жаатка келгенде, Кыргыз-Түрк Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки институту абдан сонун багытта көптөгөн тармактарда мына ушул докторант, магистранттарды тарбиялап чыгарып келесиздер. Биз ошол жөнүндө жана быйылкы кабыл алуу жөнүндө кенен маалымат алгыбыз келет. Анда сөз башынан болсун, эл журт менен учурашып, өзүңүздөрдүн институттун кыскача бир тарыхчасы жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Албетте, чоң рахмат. Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу Манас FM радиосунун угармандары. Биринчиден, ушул студияга чакырганыңыздарга, мүмкүнчүлүк бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Кыргыз-Түрк Манас университетинде жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү, ошол жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институтунун астында уюштурулган магистратура жана PhD программалары алып барат. Негизи ошол өзгөчө PhD боюнча Кыргызстанда билесиздер, бул жакынкы аралыктардан баштап 2021-жылдан баштап расмий түрдө PhD программалары иштеп баштады. Бирок Кыргыз-Түрк Манас университети Түркиянын тажрыйбасын Кыргызстанга алып келүү максатында коомдук илимдер институту деген аталыш менен 2001-жылы ачылып, 2002-жылдан баштап магистратурадан тышкары ошо PhD боюнча дагы адистерди даярдап баштаган өзүнчө институт болгон, ошо коомдук илимдер тармагында. Ал эми так илимдер боюнча болсо 2007-жылдан баштап билим берип баштаган так илимдер институту иш алып барып келген. 2024-жылы биздин камкорчулар кеңешинин, университеттин камкорчулар кеңешинин чечими менен ушул эки институт бириктирилип, аталышы жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институту деп аталып, бүгүнкү күндө 26 багыт боюнча магистратура, 17 багыт боюнча PhD программаларын алып барат. Ушул убакка чейин ушул институттун алкагында 1300гө жакын бүтүрүүчү жалпысынан магистр жана PhD даражаларына ээ болгон. Учурда болсо 380-400гө жакын студент билим алып жатат. Алардын ичинен көпчүлүгү 285 магистратура боюнча жана 100гө жакыны PhD программаларынын алкагында. Сиздерге ошол PhD программага же болбосо магистратурага программа өткөн жогорку окуу жайды бүтүп келген талапкер дейли, аларга кандай шарттарды Кыргыз-Түрк Манас университети жана жогорку окуу жайдан кийинки институт тартуулайт? Эмне шарттар, эмне мүмкүнчүлүктөр, эмне себептен башка жака эмес сиздердин институтка келиш керек? Абдан жакшы суроо. Эми баарыңыздарга, көпчүлүгүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз-Түрк Манас университети өзгөчө ошол материалдык техникалык базасы менен, заманбап инфраструктуралар менен студенттерге абдан жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзгөн. Анын ичинде ошол окуу корпустары, лабораториялар, технологиялык жабдуулар, булардын бардыгы акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен жабдылган. Бул менин оюмча эң бир мыкты шарттардын бирөөсү. Андан тышкары биздин баса белгилеп айтып кете турган экинчи бир маанилүү фактор бул профессорлук окутуучулук курам. Биздин башка көпчүлүк жергиликтүү университеттерден, жогорку окуу жайлардан айырмачылыктарыбыздын бирөө деп койсок болот. Бизде өзгөчө Түркиядан жана башка өлкөлөрдөн келген чет элдик профессорлордун көп санда болушу. Себеби айрым учурда биз кыргызстандык студенттер
билимин алмашуу максатында, тажрыйбасын алмашуу максатында башка өлкөлөргө барып, башка өлкөлөрдөгү профессорлордон сабак алганга умтулушат. А Манас университети ошондой мүмкүнчүлүктү бул Кыргызстанда эле түзүп турат да. Андан тышкары айта кетсек болбос, бизде чындыгында жана дүйнөлүк рейтингтерге кирген, ошол илим жаатында өзүнүн мындай салымын кошкон мыкты профессорлорубуз бар. Дүйнөлүк класстагы профессорлорубуз бар. Булардан ошол билим алуу, таалим тарбия алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт Манас университети. Андан тышкары эми учурда билим берүү жаатында дагы мындай акысыз билим берүү деген бул сейрек кездешкен маселе. Кыргыз-Түрк Манас университети өзгөчө баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Магистратура жана PhD программаларынын бардыгында акысыз билим берүүнү сунуштайт. Бул студенттер үчүн, билимин жогорулатабыз дегендер үчүн бул абдан ыңгайлуу шарт деп эсептейбиз. Ошондой эле бул эми магистратурада, PhD'де окуй турган адистер, жаштар булар көбүнчө бизнес тармагында, мамлекетте, эл аралык уюмдарда, академиялык сферада, билим берүү тармагында иштеп аткан, жогорку окуу жайын бакалавр даражасына ээ болгон адистер болгондуктан булардын көпчүлүгү жумуш менен камсыз болгон адамдар жана булардын ошол билимин улантуусуна бир шарт түзүш үчүн магистратурада жана PhD'де сабактардын графиги аларга ыңгайлаштырылып, ошол көбүнчө саат кечки 5тен кийинки убакыттарга коюлат. Бул дагы ошол Манас университетинде магистратура жана PhD программаларын окуу үчүн жакшы бир шарт деп эсептейбиз. Стипендия берүү мүмкүнчүлүктөрүңүздөр барбы? Албетте, бул академиялык жетишкендик үчүн магистратурадагы жана PhD'де окуп аткан алдыңкы студенттерге стипендиялар каралган. Болжолдуу суммаларын деле айтып кетсек болот. Бул магистратурада ошол 7,5 миң сомдун тегерегинде, PhD программаларындагы академиялык жетишкендиги жакшы студенттерге болсо, ошол 9 миң сомдун тегерегинде стипендиялар да каралган. Сиз жана өз сөзүңүздө айта кеттиңиз, 26 магистратурадагы багыт боюнча, ал эми 17-ни ошол PhD программасы боюнча. Ошолор жөнүндө дагы бир аз чечмелеп айта кетсеңиз, кайсыл багыттарда, балким бул YouTube көрсөтүүбүздү көрүп кызыгып калгандар болсо, өзүнө жакынын тандап алганга. Албетте, бизде азыркы учурда дүйнө жүзүндө же Кыргызстанда актуалдуу болуп аткан дээрлик баардык кесиптер бар десем болот. Баардык багыттар боюнча программалар бар. Мисалы мына коомдук илимдер тармагында ала турган болсок, ушул теле, радио, журналистикага байланыштуу, мисалы магистратура, PhD программасы бар. Экономика багытында экономика, менеджмент, эл аралык мамилелер, ошондой эле жана гуманитардык багыттарда, мисалы тарых, филология, котормочулук, социология өңдүү багыттарда, ошондой эле дене тарбия, спорт багытында, дин таануу багытында, мына ушу гуманитардык багыттагы негизги программалар ушул багыттарда, ошондой эле так илимдер багытында, инженердик багыттарда программаларыбыз бар. Мисалы ошол эле компьютердик инженерия боюнча магистр, PhD программасы бар. Тамак аш инженериясы, экология инженериясы, химия инженериясы, инженердик багыттарда дагы магистр, PhD программалары мүмкүндүү иштеп атат. Так илимдер боюнча математика, биология боюнча магистрдык жана PhD программалары. Ушу менен катар эле айыл чарба багытында жана ветеринария боюнча дагы мүмкүндүү ошол магистрдык программалар бар, айыл чарба боюнча PhD программа бар, ветеринария боюнча дагы PhD программалары иштеп атат. Быйылкы сынак жана анын шарттары жөнүндө айтып берсеңиз. Быйыл качан жарыялайсыздар сынакты жана качан болот? Негизи кандай шарттар менен аласыздар? Рахмат, жакшы. Негизи ошол сынактарга катталуу башталды. Катталуу жарыяны 1-июндан баштап расмий түрдө башталды. Бул сынактарга документтерди кабыл алуу же арыздарды кабыл алуу 10 июлга чейин уланат. Керектүү болгон документтерди талапкерлер деп айталы, студенттер, абитуриенттер 3 жол менен тапшыра алат. Биринчиси ошол могул жерде сайттагы көрүнүп турган Le Manas Education деген сайтыбызга кире турган болсо, бул жерде ошо 3 мүмкүнчүлүк бар. Биринчиси онлайн платформа бар. Өздөрүнүн өздөрү
регистрациядан кылып керектүү документтерди тиркеп анан бизге жибере алат онлайн түрдө. Экинчиси биздин институттун имейлине керектүү документтерди тиркеп жиберүү аркылуу дагы каттоодон өтсө болот. Ал эми үчүнчүсү түздөн түз университетке келип, Жал Кичи районундагы Чыңгыз Айтматов атындагы кампуста жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институтунун имаратына келип, түздөн түз дагы тапшырса болот. Ошол 3 жолу бар. Документтерди кабыл алуу акысыз. Анда эскертип айтып кетишибиз керек. Ошол бүгүнтөн баштап биздин университетте магистратура жана PhD программаларын окуйм деген талапкерлерге, абитуриенттерге эскертип кетебиз. Документтерди кабыл алуу башталды. Дээрлик 1 ай убакыт бар экен да. 1 ай убакыт бар. 1 айдан бир аз ашыгыраак убакыт. Эмне документтерди талап кыласыздар? Сынактарга катталуу үчүн албетте магистратура үчүн бакалавр даражасын бүтүргөн боюнча диплому же бул жылы бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөр ошол окуу жайын аяктагандыгы боюнча тиешелүү маалым кат өзүнүн университетинен, дипломдун жана транскрипт деп коебуз, дипломдун транскрипти, сүрөт жана жеке жарандыгын далилдөөчү паспорт, мындайча айтканда, анан арыз атайын үлгүдөгү, ал ошол платформанын ичинде бар. Ушул документтер менен келип тапшырса болот. Бул кыргызстандык жарандар үчүн. Бул жерде баса белгилеп айтып кетсек, чет өлкөлүк жарандар үчүн же Кыргызстан жарандары бирок чет өлкөдө башка университетти бүткөн жарандар үчүн ошол башка өлкөдө алган диплому Кыргызстандын өкмөтү тарабынан Кыргызстанда таанылган диплом болуш керек. Ал үчүн жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министринен атайын нострификациядан өтүп, ошол документти кошо тапшырыш керек болот. Бул чет өлкөлүк жарандар үчүн. Же чет өлкөдө бүткөн Кыргызстан жарандары үчүн. Башкача айтканда даражалык теңдикти аныктатып келген соң, бул жактан уруксатты бар болгон соң, сиздерге келип тоскоолдусуз тапшыра алат. Жакшы. Анан дагы бир бул жерде кошумчалап коюш керек. Ар бир адистик, мисалы, магистратурага кабыл алып атканда, бакалаврдагы, мисалы, бул адистиктер боюнча бүтүргөндөрдү кабыл алам деген шарттар бар. Ошону эске алып коюшубуз керек. Мисалы, кыргыз филологиясы деген программа, ал эмне деши мүмкүн? Мисалы, бизге магистратурага окуш үчүн бакалаврын кыргыз филологиясында, же болбосо кыргыз тили адабиятында, же котормочулук бөлүмүндө ушуларды бүткөндөрдү мен магистратурага алам деген шарттары болот да, мындайча айтканда. Ошол программанын талаптарына сиздин мурунку алган дипломуңуз багыты мындай дал келиш керек. Мисалы, мен журналистиканы бүтүп, бирок менеджмент жакка тапшырсам бир аз кыйналам. Ар бир программанын шарттары ар башкача. Мисалы, менеджмент деген багыт боюнча магистрдык программа дээрлик бардык багыттарды эле кабыл алат. Дээрлик бардык багыттарды кабыл алат да. Бул жерде мындай нерсе болуп калат. Мисалы, менеджментке жакын багыттарды бүтүрүп келген экономика, финансы, жана банк ишмердиги деген сыяктуу туризм деген бөлүмдөрдү бүтүрүп келсе, алар дароо эле ошол негизги программаны окуй берет. Ал эми сиз мисалы журналистиканы бүтүрүп келип менеджментке келе турган болсоңуз, мүмкүн ал жерде сизге 1 же 2 семестр даярдоо курсун өткөрүшү мүмкүн да. Ошол менеджмент боюнча айрым сабактарды негизги базалык сабактарды окуп, андан негизги магистр программасына өтүп кетесиз. Ал эми PhD'де мындан тышкары сөзсүз түрдө чет тилин билүү боюнча бир сертификат талап кылынат. Бул чет тил, мисалы, англис тили негизги, андан тышкары башка тилдер да кабыл алынат. Француз тили болушу мүмкүн, араб тили болушу мүмкүн жана башка дегендей. Ошол тилдерден бир эл аралык сертификат болушу мүмкүн, мисалы TOEFL gibi, IELTS сыяктуу. Же болбосо эмне болушу мүмкүн? Кыргыз-Түрк Манас университети өзүнүн өткөргөн чет тил боюнча сынактары бар, билесиздер. Ошол сынактын жыйынтыктары болушу мүмкүн. Же жана Түркиянын ошол сынактарды өткөрүү борбору, ÖSYM деген борбор бар. Алар өткөргөн чет тилдер боюнча сынактардын жыйынтыктары болуш керек. PhD программаларга тапшыруу үчүн жанагы магистр диплому, паспорту жана башкадан тышкары ошо чет тилин билгендиги боюнча сертификаты сөзсүз болуш керек. PhD программасына тил билүү минималдуу 50 балл алган ошол сертификаты болмоюнча тапшыра албайт. Демек босого балл бар экен, Жакшы. Ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз жана урматтуу Манас радиосунун угармандары, сиздер биз менен бирге болгон болсоңуздар, бул жерде көрүнүп тургандай
чекит манас чекит эду чекит KG деген баракчага убактыңыз болсо бир баш багыңыз. Себеп дегенде Кыргыз Түрк Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки институтунун мүдүрүнүн орун басары Максудунов Азамат агай бүгүн бизде конокто. Биз дал ошол жогорку окуу жайдан кийинки сиздин илимий багытыңыз боюнча кандай институт эмне мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай алат, кандай сынактарды жүргүзүп, кантип кабыл алат, ошол жөнүндө маектеп аткан чагыбыз. Сынактарды ким алат, Азамат агай? Жана кандай тартипте сынак беришет? Жазуу тартибинде, ооз экиби, тестпи? Жакшы. Эми бул жылы ошол магистратура боюнча 21 багыт боюнча квоталар ачылган. PhD боюнча болсо 14 багыт боюнча квоталар ачылган. Анан ар бир багыттын, билим багытынын комиссиясы бар. Ар бир билим багыты боюнча ошол 3 кишиден турган комиссия сынактарды кабыл алат. Сынактар 2 этаптан турат. Биринчиси жазылуу түрдөгү сынак, экинчиси ооз-2 маектешүү иретинде сынак. Ошол 2 сынактын жыйынтыгы менен рейтинг чыгарылып, мисалы X багыты боюнча 10 квота белгиленген болсо, ошо рейтингде максимум балл алган 10 талапкер катталат негизги студент болуп. Мындай жыл сайын квотаңыздар өзгөрөбү же бир белгилүү квотада аласыздарбы? Жок, жыл сайын квота өзгөрөт. Квоталарды белгилөө ошо университетибиздин окумуштуулар кеңеши, андан кийин камкорчулар кеңешинин чечими менен ошол семестрдин башталышында, экинчи семестрдин аяк жагында бул белгилүү болот. Бул жылкы ошол квоталарыбыз белгилүү болду. 21 багыт боюнча магистратурада 138 квота. Жаңылбаш үчүн бир карап коеюн. 14 PhD программасы боюнча 62 квота бул жылга пландалган. Жалпысынан ошол 200ге жакын студент кабыл алабыз. Баягы бүтүргөндөн кийин илимий даражаны алып, кадимкидей мантияны кийгизип, мына жактадың деп кубаттап коштогон бир сонун көзүрмөн болот эмеспи? Андан кийинки мына ушул илимий даражага эгедер болгон, магистрдык даражага эгедер болгон ошол эле талапкерлер, алардын перспективасы кандай? Эмне кылышат? Абдан жакшы. Иш адамдары келет деген сыяктуу да айтып кеттиңиз. Ооба. Себеби бул жерде магистратурага же PhDге бизге жалаң эле ошол академиялык тармакта иштей тургандар же иштеп аткандар эмес, бизнес тармагында иштеп аткандар, мамлекетте иштеп аткандар же айрым учурда үй кожойкеси болуп балдарын багып аткандар деле өзүн өркүндөтүү үчүн деле максатында келиши мүмкүн. Ошондуктан магистратураны бүткөндөн кийин, аяктагандан кийин ошол эл чарбасынын ар кайсы тармактарында өзүнүн багыты боюнча иштеп кете алат. Ал эми PhD программаларын бүтүргөндөр ошол PhD даражасына ээ болгондон кийин университеттерде, жогорку окуу жайларда, изилдөө институттарында, билбейм, академияларда иштегендер ошол Кыргызстандын ошол илимий даражаларды ыйгаруу системасына ылайык, андан ары ошол доценттик милдетин аткаруучу, доцент жана профессорлук наамдарды ала алат. Бул маселе бүгүнкү күндө чечилген. Жана PhD программаларынын бир өзгөчөлүгү ошол PhD диссертацияны коргоо үчүн сөзсүз түрдө жана эл аралык Scopus жана Web of Science базасына кирген илимий журналдарда 2 макала жарыялоо шарты бар. Ошол абройлуу Scopus же Web of Science базаларына кирген журналдарга макала чыгаргандар PhD дипломун алгандан кийин университеттерде доценттик милдетин аткаруучу, андан ары доцент катары кызмат кыла алат. Жакшы, анда баягы YouTube көрсөтүүбүздүн жана радио уктуруубуздун акыркы көзөмөлдөрүнө кадам таштап бараткан кезде даталарды, күндөрдү дагы бир ирет баса белгилеп коелу. Биринде башталыптыр, Кудай кааласа. 10-июлга чейин документ тапшыруу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Сынактар кайсыл даталарда жүрөт, жана жыйынтыктары качан чыгып, документтерди тапшырып, качан ошол талапкер эмес, сиздердин институттун кадимки өткөн магистранты болуп калат. Ошолорду айта кетсеңиз. Абдан жакшы. Негизи документтерди кабыл алуу мурунку жылдарда адатта ошол жайдын аягына чейин жүргүзүлүп келген. Ошон үчүн сиз туура жаса белгилеп кеттиңиз. Биз бул жылы Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институтуна магистратурага PhDге тапшырам деген талапкерлерге эскерте кетебиз. Бул жылы документтерди кабыл алуу 1-июндан 10-июлга чейин жүргүзүлөт. Жана кабыл алуу сынактары 16-17 июлда ошол Кыргыз Түрк Манас университетинин кампусунда
өткөрүлөт. Өткөрүп жибербеңиздер демекчибиз. Жыйынтыктары 21 күнү расмий биздин интернет баракчабызга жарыяланат. Ошол расмий жыйынтыктар жарыяланган күндөн баштап 2 күндүн ичинде булар тастыктама кылыш керек. Мындайча айтканда акыркы регистрациядан, каттоодон өтүшү керек. Ошол каттоодон өткөндөн кийин 1 сентябрда бизде академиялык календарга ылайык окуу башталат. Ошол 1 сентябрдан баштап келип окуусун уланта берсе болот. Жыйынтык суроо академиялык тазалык жөнүндө айтып берсеңиз Азамат агай, өзгөчөлүк катары. Абдан жакшы, бүгүнкү күндө абдан актуалдуу. Академиялык тазалык, академиялык чынчылдык бул жогорку окуу жай системасынын бир эң негизги баалуулугу десек болот. Дүйнө жүзүндө ошол академиялык чынчылдыкка же академиялык ак ниеттүүлүккө умтулган жана ошол баалуулукту өздөрүнө сиңирген уюмдар, университеттер дүйнөнүн эң алдыңкы университеттери болуп атканын биз көрүп билип атабыз. Жана биздин университетибиз Кыргыз-Түрк Манас университети дагы ошол академиялык чынчылдык, ак ниеттүүлүк боюнча дүйнөлүк ошо алдыңкы университеттерден кем калышпайт деп айта алабыз. Жана бул академиялык чынчылдык жалаң ошол университеттин администрациясы же окутуучулук профессордук курамына көз каранды бир баалуулук эмес. Академиялык чынчылдык ошол эле мезгилде студенттердин жана абитуриенттердин да көз каранды болгон бир баалуулук. Ошон үчүн биз студенттерибизден, абитуриенттерибизден дагы суранарыбыз ошол өзүңөрдүн күчүңөргө ишенип, өзүңөрдүн билимиңерге ишенип, мындайча айтканда аракетиңерди ошого жараша көрүшүңөр керек деп айтып кетмекпиз. Жакшы, анда сизге эркин микрофон. Эмне сурабай калдык Азамат агай? Айтайын деген ойлоруңуздун балким бир бөлүгүн суроо катары узатылбай калдык. Эми негизи азыркы учурда биздин ушул жеке байкоолорубуз боюнча жүргүзүлгөн, өз алдыбызча жүргүзүлгөн анализдер боюнча ошол бизнес тармагында же мамлекеттик тармакта же эл аралык уюмдарда иштеп аткан кесипкөй жаш профессионалдар алардын ошол билимин андан ары жогорулатуу муктаждыгы бар. Ошо биз баардыгын айтып кетербиз. Кыргыз-Түрк Манас университетине келип, ошол магистр, PhD боюнча өзүңөрдүн билимиңерди өркүндөткүлө демекчибиз. Жана бул жердеги ошол эл аралык бир көп маданияттуу бир чөйрөдө ар кайсы өлкөдөн келген ошол окутуучулук профессордук курамдан таалим тарбия алгыла деп сунуштамакчыбыз. Ошол бүгүнкү күндө даярдалып аткан адистер, кадрлар бул эртеңки Кыргызстандын келечеги. Ошон үчүн биз Кыргызстаныбыз үчүн, Кыргызстаныбыздын жаркын келечеги үчүн ошол биргелешип иштеп умтулушубуз керек деген пикирдебиз. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келип мына ушул өтө керектүү маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылыгыбызды сизге да биз айталы. Кадырман YouTube көрүүчүлөрүбүз жана Манас радиосунун угармандары, сиздер бул биздин атайын чыгарылыштагы YouTube көрсөтүүбүздөн жана радио уктуруубуздан кандайдыр бир пайда алдыңыздар деген улуу үмүттүн жетегинде биз мына ошол көрсөтүүбүздүн жана уктуруубуздун көшөгөсүн жапмакчыбыз. Дагы бир ирет эскертип кетели, Кыргыз-Түрк Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки институту Кыргыз-Түрк Манас университетинин Жал Кичи районунда жайгашкан. Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик кампусунун ичинде орун алган. Ошол жерге даректүү түрдө издеп келсеңиз болот. Жок, аралыктан десеңиздер, анда мына ушул биздин YouTube көрсөтүүбүздүн төмөн жагындагы шилтемелерге дагы жазып коебуз биз. LEE-Manас-Edu-KG баракчасы аркылуу кирип, ошол жактан аралыктан онлайн түрдө керектүү талаптарды аткарып, документтериңиздерди тапшырып, 10-июлга чейин үлгүрүп калыңыздар. Бардык талапкерлердин ортосунда сынак, демек 16-17 июль күнү үстүбүздөгү жылы өткөрүлмөкчү. Баарыңыздарга ийгилик каалоо менен анда биз бүгүнкү YouTube көрсөтүүбүздү жана радио уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки институтунун мүдүрүнүн орун басары, PhD доктор, доцент Максудонов Азамат Орозбекович келди. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Бар болуңуздар. Мен да сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Манас FM радиосунун жамаатына, стажерлоруна баарыңыздарга ийгилик каалайм. И көрөрмандарыбызга да албетте саламатта болуңуздар. Кийинки атайын чыгарылышта учурашканча аман туруңуздар. Кыргыз-Түрк Манас университетинин жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институту 2026-2027 окуу жылы үчүн магистратура программасында 21 багыт боюнча жана докторантура программасында 14 багыт боюнча кабыл алуу сынагын жарыялайт.
акысыз сапаттуу илимге, эл аралык деңгээлдеги дипломго эгедер болууну кааласаңыз, анда керектүү документтерди үстүбүздөгү жылдын 1-июнунан 10-июлуна чейин тапшырып үлгүрүңүз. Кабыл алуу сынагы 16-17 июль күндөрү өткөрүлөт. Дареги, Бишкек шаары, Жалкичи району, Кыргыз-Түрк Манас университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы кампусу, жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институтунун имараты. Толугураак маалыматты Ли Чекит, Манас Чекит, Эду Чекит KG шилтемесинен Ж 999 77 55 66 номерине чалып ала аласыз. Кыргыз-Түрк Манас университети университеттен да артык.